Бул Атай Огонбаев айылындагы жаңы конуштардын бири. Мында көчө бойлой бетон мамалары орнотулуп бүттү. Жергиликтүү тургундардын айтымында буга чейинки карагай мамалар кооптуу абал жаратып келген. Барган сайын кыйшайып, катуу шамалда термелип, мындагы жашоочулардын тынчын алчы. Эми азыр ал коркунуч жоюлган. Бул эски столбалар мындай кыйшайып, уже коркунучтуу болуп калганда. Но жаңылар тургандан бери биз дагы балдарыбыз менен жана албай коркпой калдык да. Атак шамал болгондо эле коркуп баштачу элек да. Балдарыбызданчы. Анын үстүнө шамал укмуш болот да бул жердечи. Жакшы болуп калды. Ошо өнүгүү фондуна рахмат, айыл өкмөтүнө рахмат, ушинтип биздин айылдарыбызды карап койгонуна. Элеттиктердин көйгөйүн чечүүгө айыл өкмөтү аракет кылып райондун өнүктүрүү фондуна долбоор жазган. Каражат бөлүнүп, айылдын четки көчөлөрүндөгү карагайлар бетонго алмаштырылган. Мындан тышкары фонддун эсебинен жаңы конушка электр чубалгылары да тартылган. Өнүктүрүү фонддун башкы милдеттерибиз болуп, ушу айыл тургундарына жардам берүү болуп келет. Ушул 597 миң сомго жаңы карагайларды жана электр чубалгыларын тартып бердик. Бул фонд тарабынан жыл сайын эле болуп келет, андай эмелер. Ар кайсы айылдан ушу жаңы конуштарга жыл сайын быйылкы жылга да көп долбоорлор бар. Айта кетсек, ушул эле айыл өкмөтүнө биякта мына жаңы конуштар бар, мына ошол жака дагы жазылган долбоорлор бар. Аны Кудай буйрса байкоочу кеңешке киргизип, алардын баарын каржылап беребиз. Конуштардагы шарттарды жеткиликтүү кылуу жергиликтүү бийликтин милдети. Айыл өкмөтү бул багытта аракет кылып, бюджеттин эсебинен жаңы көчөлөргө электр чубалгыларын тартууну иш планына киргизип келет. Быйылкы бюджетке дагы мынакей ошол сессияда карап неме кылдык. Быйыл дагы ошол биздин Калба айыл өкмөтүнүн 3-4 айылына ар бир көчөсүнө дагы ушул карагайларды жаңыртууну киргиздик да. Буюрса буда бүтүп калса, эми жылда ушул элге жардамыбыз жаңы конуштарга электр чубалгыларын тартып келүү, таза сууну тартып келүү, ушу менен элге да бир жашнакай шарт түзүп берүү менен алек болобуз. Белгилей кетсек, аталган айыл Калба айыл өкмөтүнө карайт. 4 айылды камтыган аймакта мындан башка муктаждыктар көп болгондуктан жергиликтүү бюджеттин баардык ишке күчү жетпейт. Бирок долбоорду жакшы даярдап, өнүктүрүү фондунан колдоо табып келет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.